Мен келсем мени Батырбай койбойбу депчи. Бул жер сборный эл экен. Жолдун боюнан почти биринчи линиядан жер издеп жүргөндөр барбы? Ар бир 50 сантиметрге неме кеткен. Темир коюлган. Шивелер деп коебуз да. Мына ушул жерден мына отундар да берилет дейт. Судан проблема жок, суу антип эле агып жатат бул жакта, шарылдап эле. Ассаламу алейкум, салих менен канал көрүүчүлөрү. Марказ Көкталадан жолдун боюнан почти биринчи линиядан жер издеп жүргөндөр барбы? Анда эмесе мына ушул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Тууганда караңыздар. Мына ушундай сонун жер чыгып калды. 10 сотик. Ушундай токтоп калган стройкасы менен аягына чейин көрсөңүздөр толук маалымат беребиз. Караңыздар туугандар. Жердин жалпы аянты мына 10 сотик мына ушул жерден башталат. Үй чынында өтө соң курулуптур. Проекттин караңыздар, 2 этажга деп курулган. Бул үйгө эч нерсе аялбаптыр да. Чоңдугун караңыздар. 1,5 кирпич. Үйдүн узундугу 25 ге 18 экен. Бул жак дарбазасы болуп, машина киргизилип, үстү 3 комната болот деп. Мына подушкалар өтө бекем куюлуптур. Азыр аягына чейин көрсөңүздөр. Мына астынан көргөзөбүз. Подвалына түшкөндө. Мына ушундай. Кирсеңиз эле ушундай сизди чоң зал тосуп алат экен бул жакта мына. Аябай эле чоң зал экен. Мына фундаменттерин көрүп атасызбы? Кандай неме куюлганын. Мына 1,5 кирпич. Биринчи комнатасы, экинчи комнатасы, бул болсо үчүнчү комнатасы, бул 4. Бул кухня окшойт. Бул жака себеби трубалар да чычалыптыр. Кухнясы, а бул болсо гостевой. Бул жактан дагы аварийный дагы ушундай эшиги бар экен десек да болот. Мындайча мына ушул жерге кирип отурса болот. Бул жак санузел, душ, туалет, трубалар коюлган. Караңыздар. Мындайча үй өтө сонун, чисто өзү үчүн курулган да. Бул жакта подвалын көргөзөбүз. Азыр көрөсүздөр ушул жерде подушкалардын кандай экенинчи. Мен боюм 1,85, бирок мына ушул жерге тийген жокмун да. Мына караңыздар. Колду көтөрсөм тийип атам. Мына подушканын чоңдугун караңыздар. Эч кандай бир нерсе аялган эмес да, материалчы. Цемент аялган эмес. Караңыздар. Өтө бекем куюлган. Шагал дагы жок ушул ичтечи. Мына ар бир 50 сантиметрге неме кеткен. Темир коюлган. Шивелер деп коебуз да. Мына ушул жерге вареньяларды коюп, склад кылсаңыз болот. Так, анан чыкканда да жерин көргөзөлү. Мына ушундай сонун жери да бар экен бул жакта. Мына үй жери бузулат экен. Мына фундамент көрүп атасыздарбы? Мына ушул жерден мына отундар да берилет дейт. Мына жердин башталышына чейин. Так. Адресине токтоло кетсек туугандар. Адреси Көкталанын бүтүшү, марказдын башталышы. Бул көчөнүн атын билбедим, бирок Жаңабат деген айыл экен да. Чынында бул жерге суроолор пайда болушу мүмкүн. Мен келсем мени Батырбай койбойбу депчи. Бул жер сборный эл экен. Жаңы эле бирөөнү жолуктурдум. Аке окумадан экен да. Ошондо окумачы, Кызылбулакчы, айдергечтер бар экен. Башка жактан көчүп келгендер бар экен да, караңыздар. Сборный эл. Мына эртең келсеңиз бул жерге батпай калбайсыз да. Мына суу маселесине токтоло кетсек. Суу туугандар мына караңыздар. Суу бул жакта мына астында бир чоң канал курулат экен да. То есть курулуп бүтүптүр уже. Бул жактын үстүндө 2 канал бар экен. Судан проблема жок, суу антип эле агып жатат бул жакта, шарылдап эле. Эми адресине токтоло кетсек, адреси мына караңыздар. Көкталанын бүтүшү, Көктала деген жазуу. Марказдын башталышы. Бул жакта мына Жаңабат деген жазуу бар. Прям трассанын боюнан 60-70 метр. Кирсеңиз эле мына ушундай сонун болуп көрүнүп турат. Андыктан бул жака эсин номерин калтырдык. Бул жактан Айрбаз деген жазуу дагы турат. Эси менен байланышыңыздар. Акчасын ошо эсине чалып сурайсыздар.